Биримдик Кут жаңы конушундагы жашоочулар бул айылдагы социалдык объектилерге деген жерлер жеке менчикке сатылып жатканын айтып чыгышты. Биримдик Кут жаңы конушу айыл өкмөтүнүн карамагына дагы деле кире элек. Ошондой эле жол, бала-бакча, мектеп, таза суу, свет толук бүтпөй келет. Орто мектеп курула турган жер сатылып кеткендиги боюнча маалыматтар айтылган менен тиешелүү адамдар так жооп бербей элди жоопсуз калтырып келет. Бирок бүгүн арабтар курган мечит ФАПтын ачылышына айыл өкмөттөр келип катышты. Назира Самарбекова 2012 жылдан бери жашайт. Бирок дагы деле мектеп, бала-бакча толук бүт элек. Мектеп салына турчу жер 100 000 сомго сатылып кеткенин укканын айтышат. Ошондой эле жашоочулар айыл өкмөтүнүн балансына өтсөк дейт. Өзүбүздө мектеп болсо деген эле оюбуз болчу, айылдын балансына өтсөкпү деген биздин немебиз ошол. Требованиябыз. Анан генплан боюнча моякка деген жерлер ошо именно пожарный машиналар кирчү жер бар экен. Ошол жерди биз Лалафодон көрүп атабыз. Бизге да айтып келди. 150 000 сом сатабыз, сатып алгыла, короолоруна кошуп алгыла деген немелер болду. Биз ага каршыбыз. Эмнеге сатылат? А жер пожарный выезд болгондон кийин сатылбаш керек болчу. Анан жолдорубуз улам эле кыскарып эле мына могу теплицанын жаны бар, ошол жак кыскарып эле баягы эле ичип жеги түшүмчүктөр, жанагы бизнесмендер келип эле жолдорду кысып отуруп бир эле көчө калды. Үйүбүздү сатыкка койдук, саталы десек, мес иштеген киши албайт экен, баланска өтпөгөн үйүңөр бизге эмне кереги бар, басы да чыкпай калат. Ал жөн эле мындай, билбейм, мен баланска өтүштү требовать этем да. Айыл өкмөтүнүн эмесине кире эле, айыл өкмөт мамлекет жолдорубузду оңдосун, светтерибизди ошолор чечсин. Анан качанга чейин акча чогултуп жүрө беребиз. Улукбек Илимбек уулу болсо Карганбек Самаков бир да жолу келген эмес дейт. Жеке менчик жерге мектеп салынып, анын жарымы интернат болгонуна каршы. Бардык социалдык объектилер мамлекеттик болсун дейт жашоочулар. Самаков болсо биз интернат курабыз, инвестиция тартып келип ушул интернат куруп анан өткөзүп беребиз дейт. Анан биз частный мектеп же интернат курганга биз каршыбыз. Жеке менин оюм, биз каршыбыз да. Анан калган жашоочулар деле билбейм, принцип каршы болуш керек. Буга чейин да Самак жолуккан эмес. Анан азыр биринчи жолу келип атат. Ал эми Аламидин районунун айыл өкмөтү Алкан Солтонов айыл өкмөтүнө өтсө бардык социалдык объектилерди бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк бар дейт. Ага чейин жеке менчик жерлерге кийгилеше албай турганын айтты. Бүт мектептин бардыгынын жери менен полный жол менен өтүп берсе, толук кандуу айыл өкмөтү. Ушул жерге акча бөлүп жасаганга мүмкүнчүлүгү бар да. Мына баланска алып туруп, толук кандуу алганга биз макулбуз. Эми бул мындайда бул жеке менчик жер, ошону айтып атам, жеке менчик жер. Жеке менчик жерди соц көлбөттө мисалы үчүн аларды участокко бөлө албайт. Жогорку кеңешинин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун айтымында 1,79 гектар жердин кызыл китеби бар. Ал жерге мектеп салынат дейт. Жашоочулар айткан жерлер жеке менчикке сатылып кеткенин факты менен айтса дагы, ал маалыматтарды четке кагып, социалдык объектилерге берилген жер өзүнүкү экенин айтты. Каякта эмне сатылып кетип атканын билбейм. Мына жерде 134 гектар жер, 1830 участок мен элге бекер береке бердим. Эрси эсим эми 1179 сотук жер бүгүнкү күндө менчик жерде турат. Ошонун баарын мектеп мамлекет бере алабы? Мамлекетте солкутуйн акча жок. Бизде дефолтный состояние. Аталган конушта 1700дөн ашуун түтүн жашайт. 8 жылдан бери бул айыл өкмөтүнүн балансына киргизүүнү жана социалдык объектилерди салып берүүнү талап кылышып, бир канча тиешелүү органдарга кайрылган. Бирок эч бир органдан реакция болгон эмес. Анысы аз келгенси бул конуштун жашоочулары шайлоого да катыша алышпайт. Анткени каттоодо жана айыл өкмөтүнүн карамагында эмес.